Өрт тактикалык машыгуу сценарий боюнча кечки саат 9:40 өткөндө мунай сактоочу базада өрт чыкты. Дароо балыкчы шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө кабарланды. Өрткө каршы күрөшүү кызматы 2 өрт өчүрүүчү жана 1 авариялык атайын унаа менен өз учурунда жетип келип, өрттү чектөөгө алып өчүрүштү. Балыкчы мунай сактоочу базасында түнкү өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Бул машыгуу Балык шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 2025 жылга түзүлгөн мерчеме ылайык өткөрүлүп жатат. Балык шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кезмет нөмөтүнө саат 21:40 балыкчы мунай базасында өрт кырсыгы катталгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Машыгууда мундай сактоочу жайдын кызматкерлери ыкчам аракетин жана мыкты даярдыгын көрсөттү. Кокус кырсык катталса, жабырлануучуларга биринчи жардам көрсөтүү боюнча маалымат берилди. Сегодня произошло возгорание одного РВС 3000-ника. Бүгүнкү мунай сактоочу жайдагы катталган өрттө өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери келгенче аталган базанын кызматкерлери өрттү өчүрүү аракетин көрүштү. Андан соң балыкчы шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү келип ыкчам чара колдонушту. Жалпыстан 4 аймакта мунай сактоочу база болсо, анын бирөөсүнөн өрт чыкты. Дароо суу чачып, көбүк менен муздатуу сыяктуу зарыл болгон чаралар көрүлдү. Балыкчы шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү ишти мыкты аткара алышты. Прибытие пожарной службы МЧС по городу Балыкчи, ребята справились отлично. Машыгуу өзгөчө кырдаалдар катталган учурда жарандардын өзүн алып жүрүү, адам өмүрүн сактоо, материалдык чыгымдарды азайтууга багытталды. Соңунда өрт толугу менен өчүрүлүп, башка резервуарга өтүп кетүү коркунучу жоюлду. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары.